эмне үчүн жогорку кеңеш азыр аралаш система менен иштеп атат. Силер дагы мандаттууларды буга эске албайсыңар. Шаардык кеңешке анткени шаарга мисалы ошол Бишкек шаарын ала турган болсок, мисал катары алып келе турган болсок, Бишкек шаарда бир топ айылдар кошулду, бирок саны өзгөргөн жок, 45 бойдон калды. Ким кепилдик берет, что ар бир ушул шаардын ар бир бурчунан реалдуу түрдө депутаттарга добуш берет, камтый алат. Анан аягында ошол райондор калып калбайбы? Жолбосо мына бүгүн карап атабыз, партиялардан мындайча айтканда эл көп деле мындай сурай бербейт экен да. Баары кааласаң дагы барып ошол адам мандаттын депутатын издей берет экен. Азыркы учурда андай нерсени жогорку кеңештин депутаттарынан көрүп атат да. Мен арыгым жасап бер, мен светим кылып бер, аны кылып бер, лифтин оңдоп бер дегенде ушундай суроолор по идее түздөн түз ошол шаардык кеңештин депутаттарынан барыш керек эле. Чын айтканда өзү жогорку кеңеш бүгүн кандай система менен иштеп атса, тактан ошондой система менен мындай түз болмок, туура болмок эгерде шаардык кеңешти дагы ошондой өткөзсөк да. Бирок бизде бир чорчулоо болуп аткан ошол заманда, биз иштеп атканда бир чорчулоо болуп аткан. Билесиздер, парламенттик шайлоолордо бир топ адашуулар болгон. Кандай адашуулар? Партияны тандайт, анан ичине кандидатты тандайт дегенде элдин көбү адашкан да. Ошон үчүн баягы счастливый номерлер деп коебуз. Номердин партиясы менен кандидаттын номери тең келгендер баардыгында жакшы добуш менен утуп калбадыбы? Ушул маселе чечилбей атты эле. Бирок бүгүн, чын айтыш керек, бүгүн ЦИК айтып атат, биз аны дейт полностью мындай толук түрдө өзгөртө алдык, мындай замандаштыра алдык дейт. Кандай десек, мүмкүнчүлүк бар, мүмкүнчүлүк кандай десек, келет дейт ошол избиратель келгенде, мындай мониторго окшогон бир мындай монитор эле, аты монитор, мындайча айтканда планшетке окшогон нерсе. Келесиң, отпечаток пальцаң кыласың, эгер отпечаток өтпөй атса Face ID-ни кыласың, анан сен идентификация болгондон кийин ошол жерден сага мүмкүнчүлүк түзүлөт. Биринчи партияларды тандоо, то есть партиялар болот. Партияны ошо баскандан кийин, бул современный болуп атпайбы эми? Андан кийин анын ичиндеги кандидаттар чыгат. Кандидаттардын аты, жөнү жана ошонтой эле анын сүрөтү чыгат. Анан эгерде аны да баса турган болсоң, анда сенин подтверждение сурайт, сен чечимиң акыркыбы деп, ооба деп бассаң дейт, анда ошол эле жерден планшеттен бюллетень чыгат. Уже галочкасы коюлган партияга, галочкасы коюлган кандидатка сен ошол бюллетенди аласың дагы, мурдагы эски деле барып урнага саласың. Автоматизированный урнага саласың, урна аны автоматтык түрдө засчитывать этет, анан керек болсо кийин ручной подсчет болсо дагы ошондой болот. Эгерде ушул ишке аша турган болсо, эгерде ушундай мүмкүнчүлүктөр болсо, анда жана биз кооптонгон маселе анда жабылып калат да. Анда жана айткандай биротоло аралаштырганга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Азыр өтө катуу обсуждение болуп атат, мындайча айтканда